9'dan 7. Бул бир жөнөкөй бөлчөк. Жөнөкөй бөлчөктүн ичинен бул нурус бөлчөк. Бул бөлчөктү биз кутучалардын жардамы менен көрсөтө турган болсок, анда бул жерде бир бүтүн куту. Ал 9 бирдей көзчөгө бөлүнгөн. Эсептеп көрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бирдей көзчөгө бөлүнгөн бир куту. Демек, бул кутунун жардамы менен 9'дан 7 бөлчөгүн көрсөтүү үчүн биз кутунун көзчөлөрүнүн 7 көзчөсүн боеп коебуз. Бул жашыл түстө боеп коелу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Биз 7 көзчөнү боедук. Бул жердеги берилген кутуча дагы бизге 9'дан 7 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. 9'дан 7 бөлчөгүн түзүү үчүн кандай бөлчөктөрдү колдонсок болот? Бир канча 9'дан 7 бөлчөгүнүн кичине болгон бир канча бөлчөктү бириктирип, биз 9'дан 7 бөлчөгүн түзсөк болот. Мисалга, 9'дан 2 бөлчөгү жана ага дагы башка бир бөлчөктү кошуубуз керек. Ал кайсы бөлчөк болсун? 9'дан 3 бөлчөк. 9'дан 2ге 9'дан 3'тү кошсоң, ал 9'дан 5ке барабар. Бизге 9'дан 7 болуусу керек. Демек, дагы бир бөлчөк кошобуз. 9'дан кайра 2-ни жазып көрөлү. 9'дан 2. Жалпысынан бул жердеги бөлчөктөрдүн суммасы бизге 9'дан 7 бөлчөгүн берет. Анда бул жерде берилген бөлчөктөрдүн жардамы менен дагы биз кутучаны боеп көрөлү. Бул жерге кайра эле биздин бүтүн кутучабызды алып келип алдык. Жана бул кутучада алгач биз 9'дан 2 бөлчөгүн көрсөтүүбүз керек. Ал үчүн биз бул кутучанын 2 көзчөсүн боеп коебуз. Бул жерге 9'дан 2 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Ага кошуубуз керек дагы биз 9'дан 3 бөлчөгүн. Демек, бул жердеги 3 көзчөнү биз дагы боеп кое турган болсок, анда ал жер 9'дан 3 бөлчөгүн көрсөтүп калат. 9'дан 3. Анда бизде азыркы учурда бул кутучанын 5 көзчөсү боелду. Дагы эмне? 2 көзчөсүн боебуз керек. Бул жерде 9'дан 2 жазганбыз, демек дагы 2 көзчөсүн боейбуз. Бул жер 1, бул жер 2. Демек, жалпысынан бизде бул кутуча 9'дан 7 бөлчөгүн көрсөтүп жатат. Анын ичинде ал 9'дан 2 бөлчөгүн колдонгон, 9'дан 3 бөлчөгүн колдонгон, 9'дан 2 бөлчөгүн колдонгон. Дагы башка бөлчөктөрдүн жардамы менен биз 9'дан 7 бөлчөгүн түзөлү. Бул жолкусунда биз 4 бөлчөктү колдонолу. 9'дан 1 сан, ага кошобуз 9'дан 1 сан, жана ага кошуубуз керек 9'дан 1, жана ага кошобуз 9'дан белгисиз 1 сан. Бул жерге алымдагы сандарды жазабыз. Жана биздин кутучабызды кайра эле ошол эле кутучабызды алып келип алалы. Бул жерге кутучабызды коюп алабыз. Алгачкы бөлчөгүбүз канча болсун? Мисалы, 9'дан 1 болсун. 9'дан 1 9'дан 7ден кичине бөлчөк. Демек, бул жерге биз берилген кутунун бир көзчөсүн боейбуз. Анда кутуча азыркы учурда 9'дан 1 бөлчөгүн көрсөтүп калды. Биз ага дагы кошобуз башка бир бөлчөк. Бул жолкусунда 9'дан 2 бөлчөгүн колдонолу. 9'дан 2 бөлчөгү үчүн биз дагы кутучанын 2 көзчөсүн боейбуз. 1, 2. Азыркы учурда бул кутучанын жалпысынан 9'дан 3 бөлүгү боелуп калды. Анда биз дагы башка бөлчөктү да кошобуз. Мисалга, 9'дан 4 бөлчөгү. Анда биз кутучанын дагы 4 көзчөсүн боейбуз. 1, 2, 3, 4. Бул жерден 4 көзчөнү боеп алдык. Анда бизде азыркы учурда кутуча 9'дан 7 бөлчөгүн көрсөтүп калды. Биз бөлчөгүбүздү толуктап алдык. Ал эми бул жерге
Төртүнчү бөлчөккө эмне жазсак болот? Биз төртүнчү бөлчөккө 9-дан 0 деп жазып койсок болот. Себеби биздин алгачкы 3 кошулуучу 9-дан 7 бөлчөгүн берип жатат. Анда биз ага дагы кошуубуз керек 9-дан 0-дү. 9-дан 0 ал 0-гө барабар. Кандайдыр бир санга 0-дү кошуп, ал сандын маанисин өзгөртпөйт. Демек, бул жердеги дагы бөлчөктүн мааниси өзгөргөн жок. Ал эми котучалар аркылуу көрсөтүлгөндө дагы бизде эч кандай өзгөрүү болгон жок. Демек, биз бул жерде бир канча бөлчөктүн жардамы менен 9-дан 7 бөлчөгүн түзүп алдык.